Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык жердеш мекендештерим. Менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстанда өлкөбүздө кандай болуп жатканын баарыңыздар жакшы көрүп турасыздар, билип турасыздар. Биздин өлкөдө мыйзам менен жашабай калдык, түшүнүк менен жашап калдык. Ооба, баарыбыз кыргызстандыкпыз. Бирок анын ичинен область, район болуп баягы бөлүнүп жашап калганбыз да. Мен бүтүн Кыргызстан партиясына мүчө дагы эмесмин. Колдоочусу дагы эмесмин. Адахан Кимсенбаевдин болгону адам болуп туруп калыстыкты айта албасак, чындыкты, анда биздин эмнебиз адам деп айтып атам. Садыр Нуркожоевичти 10 жыл колдодум. Бирок келгенден кийин аз убакыттын ичинде кайра чындыкты айтып кирсек, ментип камап койду. Эми урматтуу мекендештерим, жердештерим, мына Адахан Кимсенбаевич Кыргыздын чыгаан инсандардын бири, лидерлердин бири. Муну каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, бул чындык. Бизде ичтарлык деген шунча өнүк өсүптүр көрө албастык. Ичтарлык менин партиялашым эмес, менин жердешим эмес деп. Кыргыздын баары жердешпиз. Мына ал Ошо областынан. Бирок маадемектен кайдан болсо айдан болсун, кыргыз үчүн күйгөн адам. Эмне үчүн мен колдогонго укугум жок. Мыйзамды колдоп, өз оюмду айтканга мыйзам жол бут тоспойт, жол берет. Эми бүгүн камалып калса, аны бир шундук кылып каралап, ичи тарып аткандар көп да. Мен дагы айтам, мыйзамсыз. Ошол эле, маселен, нарында мен чыгаан депутаттарды айтып келатам. Өмүрбек Чиркешев, Адахан Мадымаров, биздин нарындан чыккан депутат Ишенбай Кадырбеков эле. Калгандары бир аз майда чүйдө жардам берип, эч нерсе кыла алган эмес. Ал высокорон киргизген. Эми ал киши деле кээ бирөөнө жагат жакпайт, билбейм. Туугандар, башыбызды бийик көтөрүп, чындыкты талап кылганга ар бирибиздин укугубуз бар. Ар бирибиздин. Оба азыр мен үй түрмөдө болсом дагы, адам болгондон кийин билимим жетишинче чындыкты айтышым керек. Анда эмнебиз адам? Тилекке каршы биздин саясатчылар бийлик берип койсоң эле, кайра өзүңдү күнөөлөп, мындай баягы жылкы арыгын майласаң, ооз майлайт, адам арыгын майласаң, төбөң каңдайт болуп столду бир жаап коюп камап атышат. Эми ошол Садыр Жапаровду колдоп жүргөн кезде, туугандарым, азыркы доконцаларын көбү жок болчу. Мен бир нерсени айтайын. 2017 жылы Садыр Нуркожоевичти Казакстандын чек арасынан киргенде баарыбызды бийлик Садыр Жапаровду камады, митингден кийин баарыбызды чуулгондо камады, балдарын сабады, кээ бирөөнү Ленинский роодуга алып кетти, бизди Октябрьский роодуга алып барды. Бир 4-5 кишини. Саат 12'de чыктык. Биз 6 саат кармады. Үйүбүздөн чыга албай калдык. Аз убакыттын ичинде Садыр Нуркожоевичти биринчи СИЗОдон кескилеп кетишти деген маалымат чыкты интернеттен. Ошондо 47'ge которуп дарылануучу жай, ал 47 азыр бузулду түрмөгө. Садыр Жапаровду алып кетти дегенден телефон чалды, мен дагы бардым. 20дай киши жүрүптүр. 20дай. Көбү коркуп бара алган жок. Азыр Фейсбукта отурат, мына Назгүл Эшеналиева деген мен сыйлаган эжеде бар болчу, ал дагы жүргөн. Мына ошондо азыркы доконцалардын 95% жок болчу. Эми кеп мында эмес, кеп ошол кезде Алмаз Шаршенович Атамбаевдин бийлиги кылычы айга жанып турган кез болчу. Ошондо бир дагы саясатчы, Садыр чоң үлөк саясатчылар колдоп чыга албаганда, ушул Адахан Мадымаров Кимсенбаевич пресс-конференция берип колдоп чыккан, өз оюн айтып чыккан. Садыр Жапаровду куугунтуктаганга туура эмес, анын балдарын сабаганга туура эмес. Ал намаз окуган жигит, ал динден кабары бар жигит, өзүн өзү кескилебейт деп. Мына бүгүн камап коюшту го. Баракелди, эмне дейбиз? Ал бүгүн Садыр Нуркожоевичтин жанында жүргөндөр Садыр Жапаровдун камалышын талап кылып жүргөндөр болчу. Ошол эле Акылбек Жапаров, ошол эле Каныбек Түмөнбаев, Бакыт Төрөбаевдер бир ооз ачалган эмес. Жанагы менин кичи жердешим Алмазбек Акматалиев жазып атпайбы 4 көчө боюнча? Бул суу кечпеген нерсе. Жогорку кеңештин макулдугу жок, бир дагы жер
берилгенге эч кимдин укугу жок. Биз эл аралык сотко берсек утуп алабыз. Тажик тараптыбы, башканыбы? Айланайын туугандар, биз кайда баратабыз? Нереге мамлекетте жашап баратабыз биз? Чындыкты айтып, ооз ачкандын баарын кылмай береби? Андай болсо, Акылбек Үсөнбековичти, Акаевди башка вактап коюшту, туурабы? 2000-жылы Үзөн куушту берген миңдеген гектар жерди Кыргыз Республикасы, Нарын обласы, Атбаш районундагы мына Отуратко комбиндин жетекчиси болуп. Кийин Бакиев мага өкмөттө турду. Анын орун басары ошол Үсөн куушка 34-36 депутат добуш берген. Архивден карасаңыздар турат. Биринчи ошолордон баштабайбы, калыстык болуш керек да, туурабы? Жогорку Кеңеш макулдугун берген. Акайым баш кылып, ошол өкмөттү баш кылып, төш кылып. Андан кийин Каркырага 2008-жылы 66 депутат добуш берген. Ошолорду жоопко тартпайбы мына Бакыт Эргешевич отурат. Ошол Акылбек Жапаровдор бар. Биз мындай кичине калыс болушубуз керек да, туурабы туугандар? Эгерде өлкөдө биз каалайбызбы, каалабайбызбы, жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, эң электораты көп ушул киши болчу. Башка саясатчыларды жетелеп барып гана камап кое турган булардын эми шарт түзүлдү. Каалаган саясатчыны жетелеп барып камап коет. Силер Мадымаровду эмес, өз укугуңарды колдошуңар керек. Себеби эртең эр болсоң баш көтөрүп көргүлө. Кийин муну колдобогондон кийин мен бара албайм, туура. Үй камагында митингге да катышкым келбейт, ага барганга да мүмкүнчүлүк жок, туура түшүнгүлө. Бирок эми жок дегенде билдирүү кылып айтып коюш парызыбыз да, туурабы? Эртең мына депутаттардын көбү унчукпай отурат. Кыргыз эли өзү ушундай экенбиз. Арабыздан тандап туруп чабырларды. Баягы кыргыз эли мындай экенбиз да. Жаман да болсо өз коробуздан бир чычка кулакты теке шайлайын деп, анан тандап чабыр огожолорду Жогорку Кеңешке алып барат экенбиз да. Алар семирип алгандан кийин өзүңдү тепкилеп сүзгүлөйт экен. Байкабай арасына кыйындары, жакшылар кирип кетсе, анысын жамандап жатып, акыры сындырып, жок кылып, өлтүрүп камаптанат экенбиз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен мындай менен өлкөнү алдыга жылдыра албайсыздар. Мындай кылгандарыңыздар менен бир келишимге келип токтотуп чыгарыңыздар. Уят. Жалпы эле могу камакта жаткандарды, мына биз кемпир абат деп жатат 11 киши, суу бер десе аны камап койдуңар. Жанагы үйүнөн барып Гүлжигитке окшогон белгилердин аттарын билбейт экен, аларды камап койдуңар. Бул уят нерсе. Коррупционерлерди, чыныгы коррупционерлерди мамлекетти талкалап, тоногон ууруларды камасаңар, мен ушунчалык колдойт элем силерди. Бирок чындыкты сүйлөгөндөрдү камап атпайсыңар. Эл да кайдыгер болуп калды аябай. Мен мурун айткам, Адахан Кинсанбаевди камай албайт, камасаңда баарыбызды подряд камайт деп. Жөн эле Facebook'та азырына көбүңөр сүйлөй албай калдыңар, социалдык тармактарда. Гүнк-мүнк деп коет. Депутаттар баш болуп, карапайым эл да эмне кылат эми? Министрлерди, хакимдерди сындайсыңар, башкага тишиңер өтпөй атпайбы, туурабы? Сүйлөгөн, чындыкты айткан адамдарды колдобой, бир шылтоо таап чыгып жамандайсыңар, анын үй бүлөсүнө асыласыңар, анын бала бакырасына, жеке жашоого асылган адамдын деңгээли ал эң төмөн адам. Иштеген ишин айтыш керек. Ооба, Мадымаровдун да, Текебаевдин да, Кадырбековдун да, Жапаровдун да, Ташиевдин да бир кандайдыр катасы бар чыгар. Баарыбыз адамбыз. Бирок аны оңдогонго, түздөгөнгө аракет кылалы да, туурабы? Жүрөгүм ооруп чыкты ушуларды көрүп. Кыргызстанда кылмышкер болуш 5 мүнөттүк нерсе болуп калды. Таптаза туруп, билим алып, окуп, эл үчүн иштейин десең да, сен сүйлөп койдуң кылмышкерсиң деп, эң чоң статьяны 278'ti коюп туруп, мойнуң илип туруп, 326'ны коюп туруп камап коет. 10 жылда, 15 жылга чейин сурайт, сени эркиндигиңе ажыратат. Мына бизге ошондой статьяны коюп атат. Керек ушул. Туугандар, бийликти айтпай эле койгула. Бир келишимге келип, өлкөнүн келечегин ойлоп, мамлекетти сактап калбайлыбы? Камасаңар баарын камагыла, жана Үсөн кууш Каркырага Кумтөргө добуш бергендерди. Анан тандалма саясатты токтоткула деме. Ким сүйлөп койсо, алып барып камайсыңар. Жогорку Кеңеш эми кнопка басат, шенип койгула. Гүнк-мүнк деп 3-4 күн сүйлөйт, андан кийин болду. Өчөт. Жабык сотко атабыз, жабык тергөөнүн купуя сыры айтылбайт деген жооп берет МВДдан, ГКМБдан келип, же прокуратурадан. Болду ошо менен айтпайт.
коркот. Анан кээ бир депутаттар, кандидаттар депутат болгондо ошентип барышкан. Депутат болоордон биринчи талапкер болгондо. Мен азыр чындыкты айтпайм дейт да. Мен жогорку кеңешке барганда айтам дейт. Жомоктун чеги болот го, Кудай, кичине Кудайды карасаңар болот. Бүгүн чындыкты айта албасаң, эртең такыр айта албайсың. Себеби, урматтуу мекендештер, жогорку кеңешке барганда бийлик, то есть бийлик, байлык бул көп адам муну таштай албайт. Кантип айта албайт деп атат. Бекер элдин эсебинен айлык аласың, очойгон сумма. Бекер кабинет, бекер жардамчы, бекер секретарша, анан элдин эсебинен төлөнөт, мамлекет төлөйт. Бекер үй, бекер водитель, анан көптөгөн жеңилдиктер бар. Анан кантип депутат болгондон кийин ошону кыйып туруп айтат. Айта албайт. Еще хуже мындан экеси айта албайт. Бүгүн айта албаса, эртең такыр айта албайт. Алдап барат. Менин душмандарым, маселен, мени Facebook'ta калпчынды койгулаштырып, жамандап аткан, бир-эки жолу чай ичип алып жамандап аткандар эмес. Менин душманым, ар бирибиздин душманыбыз бул напсибиз. Мына ошо Самак экөөбүз бир айыл өкмөттөнбүз. Ырсалиев болуп бир райондонбуз. Сындап атам го менин кичим экениме карабай туруп. Ачык айтып атам го, жарабайсыңар силер деп. Бизнесиңерди колдогону баратасыңар. Ооба, мен сүттөн ак таптазамын деп мен да айта албайм. Жашоомдо кандайдыр ката кетиргендирмин. Жеке жашоомдо боло, башкадайм. Биз пайгамбар эмеспиз да, туурабы? Чындык, адилеттүүлүк менен күрөшпөсөк барыбыз. Түн ичинде уктап эртең менен таң атсаң эле алма ушу оозума түш болбойт. Чындыкты алып келип бирөө бербейт. Аны менен астан туган эл күрөшүп келген. Алар тарыкта жашап келген. Айтат, сен Адахан боло албайсың, сен Текебаев боло албайсың, сен Кадырбек боло албайсың. Туура, мен Садыр Жапаров боло албайм, мен Ташиев боло албайм, мен Адахан Мадымаров боло албайм, мен Текебаев боло албайм, мен Бекназаров боло албайм. Алар да Разак, Масалиев, Тыныстанов, Абдрахманов боло албайт. Мен Чыңгыз болуп келдимби? Капаров болуп, Чыңгыз болуп дүйнөдөн өтөм. Маселен, Катардагы солдат генерал болууну каалабаган солдат эмес дейт. Туурабы? Анысы кандай саясий лидер болууну каалабаган саясатчы саясатчы эмес. Мен ачык айтайын, лидер болгум келет. Кудай буйрса. Мен айтып атам, Эртайды колдогон, башкаларды колдогондорго да ал деле кийин чыккан туура суу боюнча камалды ал жигит. Бирок түрмөдөн чыгып кетишин мен да талап кылам. Мыйзам чегинде чыгып, ал күнөөсүз, мен ачык айтайын, ал 3 киши камалбады. Суу бер деген үчүн камалаган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, азыр бирок тарыхта кандай ат менен болуп каласыздар? Уят деме. Мен силерди 10 жыл ошол колдоп жүргөн жигит катары силерден суранам. Иниңер катары. Токтоткула мындай нерсени. Айланайын. Жетишет алардын убалып солбу, үй бүлөсүнөн коркпойсуңарбы? Андан көрүп бир келишимге келип, өнүгүү жолуна түшпөйлүбү? Дел ошолор кечирим сурабаса, мен кечирим сурайынчы күнөөм болсо мына. Бизди жөн эле камап койдуңар го, кафеге чакырган адам, Талант Эшалиев деген адам камалбай жүрөт, мени чакырган. А мен камалып чыктым го Алтай. Мына азыр 11 киши да жөнүнө турат го, айланайын. Күнөөсү жок эле. Кем прават деп. Алар кыргыздын мыкты жигиттери. Мына Равшан Жээнбековду алып барып подвалга камап турсаңар жазып атат. Уят да, туурабы? Ден соолугу талкаланып атат, башкасы талкаланып атат. Бардык нерсенин чеги болот да. Ар бир адамды ата айнеси төрөлгөндө жакшы адам болсун деп атты жөн бербейт. Менин Раматылык көзөтүп кеткен ата-энем, мени багып чоңойткан Раматылык тата тайнем да бейиште болсун көзөтүп кеткен. Менин атымды Чыңгыз деп койду. Улуу адамдардын атынан койду. Чындыкты айткан элдин баласы болсун деп. Туура. Мен азыр айтып атпаймынбы? Мен сөз берем. Эгерде Кудайым буйрса өтүп калсам, менин дейли, ушу сиздер каалоо тилектериңизге айтып аткан. Эч качан жалгыз калсам да чындык үчүн күрөшөм, адилеттүүлүк үчүн. Мен депутат болбой туруп айтып атам. Депутат болгондо мындан 10 эс айтам. Садыр Нуркожоевичке бийликке кошулуп кетпейсиң дейт. Мен бийликке кошулсам дабына кирип кетмекмин. Могу кээ бир аз кыйкырып жүрбөй, 5-10 сом берсе алданып. Кызматын да берген, партиясына да кошкон, депутат бол деп бийликти кошулгандар эмесмин. Сабатсыздарды жогорку кеңешке алып барат экенбиз. Мен көрүп таң калгам. Ошол съездтерде башкада эмне сүйлөөрүн билбейт. Тантырашат, силер кантип сүйлөйсүңөр дейт. Анан кийин карасаңар акча менен депутат болуп кетишет. Кыскасы, Кудай алдында, эл алдында сөз берем. Эч качан адилеттүүлүктөн, чындыктан тайбайм. Жаратканым мага напсимде тийганга жардам берсен.
Кудайдын алдына барабыз. 10 жыл жашайбызбы, 100 жыл жашайбызбы билбейбиз. 20 жылбы, 50 жылбы аны билбейбиз. Бирок баары өтөбүз. Мен тарых алдында таза болгум келет. Жанагы токтогул сатылган аталарыбыздай, Абдрахман Тыныстановдай аталарыбыздай болгум келип, тарыхта калгым келет. Арзымат болуп калгым келбейт. Эгер камай турган болсоңор, калыстык кылып, жаныңарда кошоматчылардан баштагыла. Мен санап билем, ары билем. Кыргызстанда жана Акылбек, Жапаров, Бакыт Төрөбаев, Бакыт Сыдык, Үсөн Сыдыктын баласы толтура. Санап билем. Аттарын айтып бүтө албайсыңар. Силер чындыкты айткан журналисттерди, блогер болобу, саясатчылар болобу, келишип бир келишимге келип сүйлөшүп колдогула. Анан тиги жаман, бул жаман деп жанагы дакансаларыңарга жамандаттырган токтоткула. Бүгүн жамандап аткандар баарыбыздын башыбызга түшүп калышы мүмкүн, биздин башыбызга түшкөн нерсе. Эртең чындыкты сүйлөй албай Түркмөнстан, Түндүк Корея болуп калышыңар мүмкүн. Булар столду бир чаап азыр оюн куруп, муну камат, тигини камат. Мадымаровду колдогоңар, ал өзүңөрдү колдогоңар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Калган Кыргызстанда баардык саясатчы четелеп алып келип камап коюп атасыздар. Бир гана электораты болуп ушу киши. Бирок мен ойлойм, тез арада ичинде чыгарат го. Урматтуу мекендештер. Кыскасы биринчи билдирүүлөрдөн кылып чыктым. Ошол Адахан Мадымаровда Садыр Жапаров камалганда биринчи билдирүүдөн кылып колдоп чыккан. Кийин өзүн камап отурат. Эми Адахан Кимсенбаевичка сабырдуулукту каалайм, аманчылыкты каалайм. Үй бүлөбүз аман болсун, сабырдуу болуңуздар, бул күндө өтөт. Колдоочуларына да айтарым. Баары жакшы болот деген үмүттөмүн. Баары мыйзамдуу чечилет деген үмүттөмүн. Сабырдуу болуңуздар. Кыскасы мыйзамдуу гана адилеттүүлүк менен күрөшкөнгө баарыбыздын укугубуз бар. Анан менин сүйлөгөнүмдү жаман көрбөй, урматтуу бийлик өкүлдөрү, силерге эл берген бийликти чыгарып актап, андан көрүп өнүгүшүнө баарыбыз салым кошолу. Ушул менин кааларым, тилерим. Чындыкты айткан адамдарга караганда кошомат кошкон адамдар булар коркунучтуу жашоодо. Эгер чындап мамлекет өлкөнү оңдой istesеңер, анда кошомат кошкондор тазалагыла. Ошол Акылбек байкебиз, менин жердеш байкем, канча президентти артына тээп айдады. Жүрөт го азыр деле. Алмазбек Акматалиев жүрөт го айланып эле. Бүгүн акылдуу болду. Ошондуктан жанагы чычка кулак болсо да өз коробусу теке шайлай деген токтоткула. Ар бириңиздерге аманчылык каалайм, токчулук каалайм, барчылык каалайм. Сабыр каалайм, бирок сабырдын түбү дагы сары алтын деп коюп, сабыр кыл деп коюп, сары алтын эмес, сары убайым, сарсанаа болуп баратат.